Жогорку Кеңештин төрагасын шайлоо боюнча. Ал жерде так жазылып турат. Эгер Жогорку Кеңештин төрагасы өзүнүн уйгар укуктарын токтотсо, анда көпчүлүк деп коелу 61 депутат жаңы төраганы көрсөтүү боюнча гана чечим кабыл алат. Бул биринчи маселе. 61. 61. Көпчүлүк деп коет, көбүрөөк, ошондон көбүрөөгө көрсөтүш керек да. Менин байкоомдо андай болгон жок. Бул биринчи себеп. Айткандар боюнча отургандар 37-30 тегерегинде депутаттар катышкан экен. Жогорку Кеңештин регламент жөнүндө мыйзамда, мындайча айтканда, мыйзам талаасынан айтсак, мүмкүнчүлүк бар. Эгер төрага өзүнүн ишин аткарбаса, анын ордуна орун басары милдетин алып барат деген жобо бар. Эгер Жумабеков кеткен болсо, эми анда анын орун басары Мирлан Бакировке чалып баратты. Ал толук кандуу мыйзам бузбай, анда төраганын милдетин аткарып иш алып барса болмок. Бирок негедир Абдылдаевди шайлайлы дептир. Мени таң калтырганы, Абдылдаевди юрист, мыйзамды сактаган киши деп элдин баары баа берчү эле. Бул киши өзүнүн авторитетин ушул жерден жоготуп койду деп ойлойм. Себеби эми ал айтышы мүмкүн, мен мамлекеттин туруктуулугун карап, анан макулдук бердим деп айтышы мүмкүн, мен аны жокко танбайм. Эгер сиз мыйзамды аткарып жатам, мыйзам чегинде иштейм деген болсоңуз, анда ошол мыйзамды өзүңүз биринчи сакташыңыз керек. Бул мыйзамды Абдылдаевден жакшы билген киши жок болчу. Ошол акыбалды көрүп туруп, ошо өзүнүн макулдук берип, анан кийин төрага болдум деп айтканы, менимче буга чейинки топтоп келген анча-мынча авторитетин кичине түшүрүп койду деп ойлойм. Аягы барып эле ал кишиге дагы кызмат орду керек окшойт деген ой калтырды да. Анткени ошол жердеги жыйынтыгы менен, мисалы шайлоо жыйынтыгы, ошол эле өзүлөрүнүн регламент жөнүндө мыйзамда, эгер жабык түрүндө бюллетень менен шайлаш керек болсо, жанагында ишеним каттары жарабайт. Өзүлөрүнүн мыйзамда жазылып турат. Ар бир депутат өзү келип, жеке өзү келип жанагы бюллетенди салыш керек деп турат. Демек, ал жерде болгон 30 депутат отурса, мейли чөнтөктөрүндө 30 ишеним кат болсо, ал жарабайт деген бул мыйзамда талап турат. Аны жаратканга болобу, болбойбу? Болбойт деген мыйзам боюнча. Андай болгондон кийин Абдылдаевдин өзүнүн төрага болуп шайланышы мыйзамсыз. 30 депутат бюллетень менен добуш берген күндө дагы мыйзам боюнча 61 депутаттан кем эмес депутат эгер макул десе төрага болуп шайланат деген дагы бир ченем бар. Бул талаптар аткарылган жок. Демек, бүгүнкү күндө Абдылдаевдин өзүнүн статусу легитимсиз болуп калды. Ал киши кандай жооп берет билбейм, бирок мен тек ачык эле айта алам. Мисалы, эгер чын эле ошол жерде 30 депутат отурган болсо, мейли 40 депутат болсун, бирок 61 депутат жок экенин баары тең тастыктады. 61 депутат жок болгондон кийин 61 бюллетень болушу мүмкүн эмес. Колдонгонго туурабы? Ошол себептен бул өзүнүн шайланышы легитимсиз. Бул окуядан кийин Абдылдаев баш тартыш керек. Эгер уяты болсо, мыйзамды сактаса. Өзү дагы пенсияга чыгып саясаттан чыктым деген өзүнүн аброюн сактап калыш керек азыр. Азыр кызмат мен маанилүү эмес деп ойлойм да. Анткени чындап эле президент эгер арыз жазып калса, балким ал президенттин милдетин аткаргысы келсе башка маселе. Анда жанталашып, анда иш